Ош шаарын жетектеген Алмаз Мамбетов кызматынан бошотулду. Мамбетов экинчи борборду туп-тура 1 жыл 4 ай башкарды. Бул убакыт аралыгында Мамбетов Ош шаарынын таза суу көйгөйүн чечүүнү негизге максат кылгандыктан долбоорду тездетүүгө аракеттенген. Дээрлик учурда тендер өткөрүлгөн. Бүгүн кызматынан бошотулган Мамбетов бул ага күтүүсүз болгонун билдирди. Неме бул президенттин чечими. Мен муну бир нерсе деп айта албайм. Бул ушул президенттин чечими болду. Ушул жаңы жетекчи болуп бияка даярдалды. Өзүм айта кетсем, өзүмдү жакын арада ушул мен ойлойм ушул президент тарабынан да бир сунуш берилет го деп башка кызматка. Экс-мэр Алмаз Мамбетов мындан башка казнаны 450 миллион сомго көтөрүп, шаар аймагына 30 чакырымдан ашуун жаңы тротуар салды. Шаардын деталдык башкы планын ордунан жылдырган. Андан да башка кызмат элдерине салыштырмалуу пиардан алыс болгонун айтышууда. Шаардын ичиндеги тротуарларды өз ордуна койду, көрдүңөр, ошол Ош шаарынын бюджетин аябай сонун көтөрдү. Самый главный келген мэрлер пиар жасап өзүнө бир башкача жумуштар менен алектенчү да. Бирок бул киши андайга барган жок. Как скромный адамдай басып, эл катары эл менен аралашып жүрүп, шаарды бир канча оңдогонго салымдарын кошту. Самый главный шаарда тынчтык болду. Бирөөнүн үстүнөн бирөө жазып, же Мамбетовдун үстүнөн жазып, аны кетириш үчүн аракеттер болгон жок. Мамбетов башкарган Ош туризмдеги провайдер катары таанылган жана шаарды каптаган мыйзамсыз курулуштар менен күрөшкөнүн белгилешет. Социалдык объектилердин жаңыланганы, шаар тургундары шарттардын түзүлгөнүн аташат. Транспорт маселеси боюнча мына каттап жүрүп Ташкент менен сүйлөшүп, жанагы автобустардын келгендиги боюнча бул эми ошол иштер үзүрүн кантип көрөбүз, убакыт көрсөтөт да. Шаарды таза суу маселесин кантип чечебиз деген чоң маселе турган. Мына шаарды өнүктүрүү программасына кирген жоопкерчиликтүү бир сөздөр менен айтылган. Канткенде дагы этаптуу иштер башталды деп айтам. Ошондуктан эми бир жагынан эң негизги вазифаны азыркы бийликтин Мамбетов аткарып берди деп эле айтат. Иши жакшы эле деп айтышыбыз керек да. Эми ар кандай сындар болот, сөздөр болот, пендечилик бир эмелерибиз болот. Анан айрым кызматкерлерди мүмкүн жана жолотпой койсо керек. Алмаз Мамбетовдун ордуна дароо эле мурдагы экс-депутат Бакыт Жетигенов дайындалып, бүгүн шаардык мэриянын аппаратына тааныштырылды. Жаңы мэр келечекке татыктуу шаар программасын уланта турганын билдирди. Мындан сырткары экс-мэрдин долбоорлорун аягына чыга турганын айтты. Бактыбек Жетигенов өлкө башчысынын жоопкерчиликтүү ишенимин актай турганын, шаардагы таза суу көйгөйүн чечүүнү дагы убадалады. Мен жаңы эле келдим да. Кудай буюрса азыр эң көйгөй маселелер, кандай маселелер бар, кандай иш-чаралар бар, ошонун баары менен таанышып чыгып бир сыйра. Анан ошого жараша анан ишти алып бара беребиз. Ошону Кудай буюрса аягына чыкпай бүтпөй калган иштер бар экен, жакшы. Ошонун баарын аягына чейин массалык маалымат каражаттардан угуп жүргөн эң көйгөй маселе бул суу маселеси экен. Анткени суу баягы жамгыр жааганда же кандай болгондо суу улайланып кирдеп, анан суу токтоп калат экен. Бир суткага чейин ошондой маселеди уккам. Анан ошону эң биринчи кезекте ошол маселени чечиш керек. Мен ойлойм, ошо мен эң биринчи кезекте ошо менен аракет кылам. Ош шаарынын тургундары калаага келген мэрлер маселени чечсе дешет. Негизги көйгөй таза суу маселеси буга чейинки мэрлердин башкы планында болгону менен аягына чыкпай жатканын айтышат. Экинчи борборду эгемендиктен бери 10дон ашуун мэр башкарды. Ар бир жетекчинин жасаган ишине шаардыктар аз убакыт ичинде өз баасын берип келе жатат. Жаңы келген шаар башчысын кала казынасындагы эсептен адашпаса эле өнүгүү өргө алат дешет серепчилер. Абдумалик Базарбаев, Жылдыз Кадырбекова, Ош ТВ.